Испана шаарынан чыгып азыр Кулунду айылына, андан ары Максат айылына баратабыз. Буйруса биз менен бирге болуңуздар. Эң жабыр тарткан жер бүгүн 3-май Испана шаарында турабыз. Лелек районунун борбору. Bundan 3 gün murun Баткен шаарына келген болсок, Баткен шаарында 3 күн туруп, ал жерде кайрымдуулук иштерин уюштуруп, кечки тамактарын уюштуруп, эртеңки тамактарын, түшкү тамактарын уюштуруп, мына бүгүн Лелек районуна келип отурабыз. Азыркы эми сапарыбыз мындан ары Кулунду, андан ары жана эң жабыр тарткан жерлер Максат айылы. Максат айылына барганчыбыз биздин өлкөдөгү ыктыярчы балдарыбыз 2 күндөн бери бул жакта Испана шаарында болсун, Максат айылында болсун, ошол күнүгө 300-дөн 500 кишиге чейинки кечки тамактарын уюштуруп атат. Ал эми бүгүн дагы ошол Максат айылына кечки тамактарын уюштуруп, ал эми берки муктаж болгон продукта, азык-түлүккө муктаж болгон үй-бүлөлөр болгон болсо, аларды дагы эркинип камсыздоого аракет кылабыз. Анда эмесе биз Баткен шаарынан келип азыр Кулунду айылында Кылыч деген агабыздын волонтер жигиттердин үйүндөбүз. Бул жерде 2 күндөн бери бул байкелерибиз ошол Максат айылындагы аскерлерге жана Максат айылында калган аталарга, агаларыбызга тамак аштыктарын жеткирип турган. Бүгүн болсо азык-түлүк башчылары туруп, ошол жабыр тарткан айылдарга барып, муктаждыктарына жараша жардам колун сунабыз. Бул жерде бир пакетте ошол макарон, 3 килограммдык май, кетлап, томат, күрүч, сахар, анан могу жерде самын, туз, бул жерде болсо картошка, пияз эң керектелүүчү ошол 1 күн, 2 күн болгон болсо дагы балким 4-5 күнгө чейинки керектелүүчү азык-түлүктөр. Анан бул жерде биздин байкелерибиз сонун неме кылыптыр. Муну чыгарып портердин жанына элим барсыңбы, биз жана биздин чек аралар бардыгы Баткен үчүн деп, элибизде тынччылык, амандык болсун деп. Ошентип, могу портер менен азыр жолго чыгып атабыз. Буюрса, элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун командасы байкелерибиз 2 күндөн бери кызматта. Абдул Хамид деген байкебиз, алла разы болсун. Ошо эң жабыр тарткан жерлерге тамак аштарын уюштуруп атат 2 күн, 3 күндөн бери.